Ош шаарында 22 жаштагы кыз 37 жаштагы эркек кишинин өлүмүнө шектелип кармалды. 28 сентябрь күнү саат 2:55 чамасында Ош шаардык милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынан кабар түшкөн. Анда Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндөгү кафенин алдында азиаттектүү болжол менен 35-40 жаштагы Мирбек аттуу жарандын сол буту миздөө нерсе менен сайылып, кесилген жаракаты менен келип түшкөнү айтылган. Аталган ооруканага ыкчам тергөө тобу барган кезде анын каза болуп калгандыгы аныкталган деп билдирген милиция өкүлү. Каза болгон жарандын сөөгү соттук медициналык эксперттин катышуусунда кароодон өткөрүлгөн. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында күбө катары маркумдун жанындагы досу жана окуяга күбө болгон атуулдар суралган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун тургуну 22 жаштагы кызды убактылуу кармоо жайына киргизди. Военный Антоновкадагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Игорь Якуниндин өлүмү боюнча комиссиялык экспертизанын бүтүмү даяр болду. Комиссиянын экспертизадан кийин чыгарган бүтүмүнө караганда, Якуниндин төшүнө катуу сок урулуп, жүрөгү токтоп калган. Сотко чейинки иликтөө иштери уланууда дешти милициядан. Эске салсак, балдар үйүнүн 13 жаштагы тарбиялануучусунун каза тапканы тууралуу маалымат июнь айында тараган. Маркумдун өлүмү боюнча факт Сокулук райондук милициясы тарабынан 1-июнда катталган. Эскертсек, маркумдун агасы Богдан Якунин президентке кайрылуу жолдоп, бул иштин тергелишин көзөмөлгө алууну суранган. Кайрылуусунда иниси токмок жеп каза болду деген шек жаралып жаткандыгын айткан. Кийин Садыр Жапаров бул ишти өз көзөмөлүнө алган болчу. 30-июнда Якуниндин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгып, баланын сабалганы тастыкталган. Милиция кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси боюнча иш козгогон.